Kırgız жараны деген сөздү дагы мазмунуга жетти. Өзгөн шаарында өткөн окутуу ушул темага байланыштуу болду. Анткени кыргыз жараны этносуна, динине, жашаган жерине карабастан коомдо урмат сый менен жоопкерчиликтүү жүргөн адамды билдирет. Бул баалуулуктар социалдык тармактардагы жүрүм-турумдан да көрүнөт. Мындан улам коомдук консультативдик кеңештин мүчөлөрүнө социалдык түйүндөрдө өзүн туура алып жүрүү жана кастык тилден алыс болуу боюнча тренинг өткөрүлдү. Коомдук консультативдик кеңешти кандай түзүлгөн, кайсы жылы түзүлгөн, ошондой эле шуну кыла турган, аткара турган иштери боюнча маалымат уктум. Семинар адамдарды бири-бири менен түшүнүшүүгө жана медиа сабаттуулук аркылуу биримдикти бекемдөөгө багытталган. Социалдык биримдикти медиа аркылуу чагылдырууну, анан ошол туура маалыматтарды жеткирүүнү үйрөндүк. Ушул семинардын бизге өтө кереги бар эле. Окутуу Жети Дубан Бир Жүрөк долбоорунун алкагында өтүп, Prevention Media коомдук фонду, Жарандык демилгелерди илгерилетүү альянсы коомдук бирикмеси уюштурушту. Анда бир нече маанилүү темалар каралды. Кастык тил деген бул эмне? Бул кастык тилди кээде биз аныктай албай калабыз да. Аны контекст боюнча аныкташыбыз керек да. Мисалы үчүн кээде Инстаграмдарда, Фейсбуктарда ар түрдүү сөздөр болуп атпайбы? Ар дайым түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошо эл аралап, анализ жасап, мониторинг жасап. Биздин жаштарда ошол аксакалдар кеңеши, аялдар кеңеши, жергиликтүү коомдогу жарандарга жанагы медиа сабаттуулук боюнча сабак берди. Ошол жашырда биз коомдук консультативдик кеңештин мүчөлөрүнүн билим деңгээлин көтөрдүк. Бул иш-чара чыр-чатактын алдын алуу жана тынчтык орнотуу үчүн улуттук потенциалды чыңдоо, ишеним жана социалдык биримдикти курууда жарандык коомдун маңыздуу катышуусу долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Долбоорду Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жана уюмдун Тынчтык куруу фонду каржылаган.